Education USA программасы чет өлкөдө бекер билим алуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Дегенибиз, AQSh элчилиги Бишкектеги Америка борборунда эл аралык билим берүү жумалыгына карата жарманке уюштуруп, ага эл аралык билим берүү боюнча өнөктөштөрүн чогултту. Мында Германия, Улуу Британия сыяктуу ири мамлекеттердеги гранттык окуулар боюнча программалардын өкүлдөрү катышты. Жарманкеге келгендер жеке кеңештерди алып, мыкты университеттерди изилдеп, стипендиялар жөнүндө маалымат алышты. Алардын бири Малика Жумабекова учурда англис тилин үйрөнүп жатат. Малика англис тили ал үчүн дүйнөнүн эшигин ачат деп ишенет. Учурда заманыбыздын талабына ылайык тил билүү аябай популярдуу нерсе. Мурда деген 20-кылымдарды ала турган болсок, алардын күчтүү куралы бул найзалар болсо, ал эми 21-кылымдын күчтүү куралы бул билим деп билем да. Ошо билимге дагы да эшиктерди, чоң эшиктерди ачып берүүчү бул англис тили деп ойлойм. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү эле билсеңиздер англис тилинде сүйлөшөт. Англис тили негизи эле окуу жаатында эмес, биз эгерде эс алууга да чыксак, англис тилин билип чыгып эс алган абдан жакшы деп ойлойм. Ээн эркин өзүңдүн оюңду жеткизе аласың, адамдар менен байланыша аласың, жана кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Мен да буюрса азыркы учурда ошо өзүмдүн да жаатым англис тили менен байланыштуу болгондуктан магистратурасын мен чет өлкөдөн окууну пландап жатам учурда. Ошого азыр аракет кылып жатам даярданып. AQSh чет өлкөлүк студенттерди колдоо боюнча алдыда турат. Маселен, бул жылы 1 миллион студент америкалык кампустарда билим алууда. Ал эми 2024-жылы Кыргызстандан келген студенттердин саны 2023-жылга салыштырмалуу 3-1 эсеге көбөйгөн. Here we're celebrating International Education Week. Биз бул жерде эл аралык билим берүү жумалыгын белгилеп жатабыз. Бул жаңы эшиктерди ачып, мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, жаңы жерлерди изилдөөгө шарт түзөт. AQShда ар кандай билим берүү программалары бар. AQShда окууну калган студенттер үчүн Education USA бекер ресурстар менен камсыз кылат. Сиз бул ресурстарды онлайн же Байелинов китапканасында Америка бурчунан таба аласыз. AQSh мектеп окуучулары жана университеттин студенттери үчүн түрдүү программаларды сунуштайт. Мисалы, мектеп окуучулары үчүн Flex программасы, студенттер үчүн UGRADE программасы, бакалавриат курсун толук өтүү мүмкүнчүлүгүн берген ASCIF программасы, мугалимдер үчүн Fulbright атындагы магистрдик программалар бар. Башкача айтканда, бизде көптөгөн ар кандай билим берүү программалары бар. So like I said, there's a wide variety of educational opportunities. The best way to find out about all of them is to reach out to Education USA. Курактык талаптар тапшырган программага жараша болот. Бул орто мектеп же колледж программасы болобу? Сиз ар бир жеке программа үчүн талаптарды карап чыгышыңыз керек болот. Мисалы, Flex жогорку класстын окуучулары үчүн программа, башкача айтканда 18 жашка чейинки балдар үчүн. Ал эми UGRADE программасы бакалавриат деңгээлиндеги студенттер үчүн арналган. Башкача айтканда, ар бир конкреттүү программанын жаш курактар боюнча талаптары ар башка. So we have a few programs that are open now. So UGRAD is open now. Кээ бир программаларга азыр тапшырса болот. Айтсак, UGRADE же TechGirls программалары азыр арыздарды кабыл алууда. Бул программалар тууралуу маалыматты AQSh элчилигинин Instagram баракчасынан таба аласыз. Ал жерден бардык программалар, талаптар жана өтүнмөнүн жол-жоболору, ошондой эле курактык чектөөлөр тууралуу маалыматтар бар. Көптөгөн программаларыбыз англис тилин билүүнү талап кылат. Бирок мен айткандай, программалар талаптары жана шарттары боюнча айырмаланат. Андыктан ар бир конкреттүү программа менен таанышып чыгышыңыз керек. Бизде Access программасы жана жаш адистер үчүн англис тили сыяктуу англис тилин акысыз үйрөтүүчү программалар дагы бар. Our Access program, we have Work Where You Are. So students who are interested in learning about the English language and strengthening their English skills can also follow us on Instagram or check out the embassy website to learn more about those opportunities as well.